баардык аймактарда, баардык областтарда чакан жана орто бизнесте алектенген ишкерлер менен жолугуп атабыз. Бүгүнкүгө чейин Финансы министрлигинен 4 миллиард 400 миллион сом чакан жана орто бизнестерге алектенген ишкерлерге берилген. Ал эми эгерде ишкерлердин санын айтсак 7102. Долбоордун ишке ашырылышы 2027 жылга чейин каралган. Ишкерлерден ушул пайызсыз кредиттерге муктаж болуп атышат. Ошондуктан жана бул пайызсыз кредиттерге өтө талап кылынып атат. Ошондуктан биз ойлоп атабыз 2024 жылдын аягына чейин ушул долбоордун баардык каралган акчаларын чакан жана орто бизнестерге берилет. Буга чейин айтылгандай, биз эки категорияга бөлүнөт. Эгерде 1 жылдык жүгүртүүсү же оборотный капитал деп коебуз, буларды 8 миллион сомго чейин болсо, бул ишкерлер 1 миллион сомго чейин ала алат. Ал эми 1 жылдык жүгүртүүсү 30 миллион сомго чейин болсо, алар 3 миллион сомго чейин ала алат. Эми анын да өзүнүн шарттары бар. Бул деген жок дегенде 6 ай салык төлөш керек. Андан башка булардын карыздары болбош керек. Дагы айта турган нерсе, чындыгында ушу азыр биздин мамлекетибиз ушу чакан жана орто бизнестерге өтө чоң маани берип атат. Биринчи Айлбанктан 18% менен алып жүрдүм, андан кийин 14-кө түштү. 10% менен алдым. Ошол 10% алган кезде мага айтып калышты, ушундай мамлекет тарабынан пайызсыз кредит берилип атат ишкерлерге депчи. Көбүнчө сезондо ушул Кочкор районунун тейлейбиз да. Аркы Жуңгалдан да келишет. Пайызсыз дегенде аябай кулакка жакшы болот экен да. Ошон менен көп эле нерсеге эме болду да, жардам болду. Анан быйыл дагы ошол айтышты, маалымат беришти. Аны дагы документтер топтоп ошону да алдык. Ошондо вообще канча алдыңыз? Ошондо 1 миллион болду да, 1 миллион алдым. Аренда болуп турат. Бир арендага төлөйбүз, мыякта бир жезден бар. Жезден айлык төлөп чыгарып беребиз. Мыякта тамак ашы болот. Үйдөгү бала бакырга чыгашалар болот да, ошолор жапканга жетет да. 4 балам бар. 2 кызым, 2 балам, алар төртөө тең окушат да. Алардын күнүмдүк эмелерине кетет. Тамак ашыбыз, кулай ашыбыз жакшы. Аракет кылып атабыз да, кийинки балдарыбыздын келечегине инвестиция жасаш үчүн, алар жакшы кийинип, жакшы окуш үчүн ошол жерден иштеп жүрөбүз. Жакшы эле жардам тиет, эгерде туура пайдаланса да, бул пайызсыз болот да. Ушуну туура пайдаланып, ошону алып кетсе, анда жакшы эле. Бул долбоордун эң негизгиси акценти бул деген региондорго акча бөлүнүү. Региондордо каржыланып атат да, мондай ишкерлер. Алардын ичинде эң ондай дагы бир категория, негизгиси категория дейбиз. Бул деген аял ишкерлер. Деңгээлин көтөрүп, жардамын берип, мондай льготный каржылоо, пайызсыз. Бул деген сөзсүз ишенем биздин ишкерлерге аябай жакшы жардам берилип атат да. Ар бир айда Финансы министрлигинин сайтына бүт маалыматты чыгарып атабыз. Ар бир областта кандай цифралар, кандай каржылоо болуп атат, ар бир категорияда тиги биринчи категория менен патентчиктер, экинчи категория орто жана чакан бизнесте кандай каржылоо болуп атат. Финансы министрлиги ачык цифранын баарысын, статистиканы берип атат. Орто бизнес, микробизнес менен салыштырса, экономикага көбүрөөк салым берет да. Ошон үчүн бул биз экономикалык драйвер дейбиз да. Биздин экономикага аябай күч кабат берет да. Ошон үчүн аларга сөзсүз акцент беребиз. Ошо экинчи категория, аларга деген 3 миллионго чейин акча бөлүнүп атат.
жана ошондой эле ошол тармакка көбүнчө көңүл буруп акцент кылып атабыз да.